айылдан шаарга биринчи жолу келген, Ошко, Бишкекке биринчи жолу келген жаш студенттерге өзгөчө студент болуп келет. 3 өзгөчө маселе насаат. Биринчиден, эң негизги ишиңиз сиздики окуш деп келдиңиз да. Айылдан торпак сатып, койду сатып атеңиз окуш үчүн жөнөттү, насыбай чегип түн клубда жүрүбө. Кафе ресторанга сага не бар? Не бар? Гостиницада не бар башка бала менен сага? Сен көзүңдү катуу кысып окушуң керек. Окушуң керек, кайра окушуң керек. Биз мисалы ата мекенге кантип кызмат кылам деген вопрос пайда болот, бизде суроо пайда болот. Сиздин мекенге кызмат кылган эң чоң кызматыңыз окуш болуп, тытып окуп салышыңыз керек. Бош убакыт калбаш керек, окушуңуз керек, кайра окушуңуз керек. Эртең бул кашыктын ручка деп ала турган болсок, ручканын беси жеңил турабы? Эртең бетон заводдо иштебейин десең, кирпич заводдо иштебейин десең, ручка менен бизди колду коюп, оңой жумуштарды кылайын десең, акыл иштетиш керек, акыл үчүн китеп керек, окуш керек, мекендешим. Бүгүн мыйзам тарабынан дипломбу? Бул жагынан мээңден акыл. Ошондуктан окушуң керек, окушуң керек. Биринчи милдетиң окушуң керек. Экинчи случай бар, экинчи вариант бар. Бул кандай? Студенттер келгенден кийин ата-эненин кээ бир себептерден акча жөнөткөнгө акыбалы жетпей калат. Ошол учурда иштеш керек. Туурабы? Иштеш керек. Башындагы күчтүү мотивация менен келип албады. Башында студенттер келет дагы окуйм деп туруп, катуу киришип туруп, жүрөгү көңүлүгө ушундай тиет, окууну бүтүп салып болду иштейм деп кетет да. Жок. Башында келген учурда акча жагынан, касса жагынан бирдей кылып алышың керек, Анан ушу бир өнөрдү өзүңө кошуп ал. Кыйын болбосун, студентке туура келсин, Бул сөз түрдө кафеге чыгып официантка бол деген эмес. Ошол варианттарды багытыңды өзүң алышың керек, Бир сааттык, мисалы, үйүңдө отуруп алып, мээң менен иштешиң керек да сен. Себеби мээ менен иштеп акча табыш үчүн окуп атпайсыңбы сен, туурабы? Ошол процессти зачем сен университетти бүткөндөн кийин, диплом алгандан кийин ушул процессти кылышым керек дейсиң сен? Азырдан баштасаң болбойбу? Туурабы? Айтайын дегеним коркпо. Кылышың керек. Болгону кылышың керек. Ал эми экинчиден ата-энең кыйналган учурда, кысталган учурда, акча жөнөтө албай калган учурда, ошол процесске даяр болушуң керек да. Себеби сен өзүңдү алар да билишет, 5 жыл сени камсыз кыла албайт акча менен, башка менен, туурабы? Көп студенттердин айыбы шаарга келип бузулуп кетет. Бузулуп кетет дегени акчага жетпестиктен, албетте эркек бала токтуктан, кыз бала жоктуктан жоголот, бузулат. Кээ бир балдар жүрөт, ата-энеси акча жиберсе каалагандай чачып, кыздарга барып башка кылып, ата-энесин алып кирбеген кафеге алып кирип каалагандай жүрөт. Ал эми кээ бир кыздар бар, ата-энеси акча жөнөтө албагандыктан, муктаждыктан сойкулук көчөсүнө кирип кетет да. Сойку болуп кетет, денесин сатат, көрүнгөн менен сүйлөшөт, башка кылат, ушундайды кесип кылып алат. 20 бала менен сүйлөшөт да, 1000 сом алса 20 000, ошентип контрагын төлөйт, ошентип күн көрүп калат да. Мындай ыплас иштерди кылба. Хорошо, алар кылып атат, бирок сен дагы алардын чөйрөсүнө кирип калбай. Эгерде ошондой подружкаларың болсо, ал чөйрөдөн дароо чыгып кетишиң керек. Себеби тартып кетесиң. Кадимкидей тартып кетет. Адалыга жетпейт, халалыга жетпейт. Ошондой экен бул негизги маселе, өзүңдү кармап калышың керек да. Үчүнчүдөн, сага не бар? Сен студентсиң, кыз жигит болуп сүйлөшүшкө, өзүңдү бирөөгө арнашка, гүл алышка, же беришке, энергияңды, убактыңдын не кереги бар? Азыр 18 19 эң окуй турган, билим ала турган, китепти мээңе киргизе турган учурум. Ушул учурда захар, закым нерселерди ичиңе киргизе турган болсоң, эртең өлтүрөт ал нерсе. Үмүтсүздүк, түйшүк, кайгыруу, всегда аракет жок жашоого, кызыгыш жок, ушул системалар ичиңе кирип кетет. Анан ойлонуп жүрө бересиң да, не кылсам экен деп. Университетти 5 жыл бүттүң, окудуң. Мектепти бүттүң, университетти бүттүң, коллежди бүттүң, же англис тилин билбейсиң, же орус тилин билбейсиң, же бир кесиптин ээси эмессиң, же спортсмен эмессиң, же сантехниканы жакшы билбейсиң, же стройкада жоксуң. Эч нерседен жок, эки кагазың колуңда, не кылышты билбей Россияга аракет кыласың. Айтайын дегеним, бул студенттик учур эң баалуу учур, бирок кыздар менен кайф кылып жүрүш үчүн эмес. Көрүнгөндөн аренда машина алып алган болсо, ошонун жанында жүрүш үчүн эмес. Гүл көтөрүп көрүнгөнгө жагынуу үчүн эмес, окуш үчүн, өнүгүш үчүн эң жакшы шарт, шанс бул бишек шарт. Мүмкүнчүлүк бар жокту бар да азыр. Бардык сферага кирип өзүңдү өнүктүрүп турсаң болот. Айтайын дегеним, айылдык балдар алданбагыла. Алданбагыла. Силер бир таза намыс менен чыга келесиңер. Бул жердин баягы жеңил жашоосу, көзүңөргө көрүнгөн расм, сүрөт жашоо силерди алдап койбосун. Өзүңөрдү өнүктүргүлө, жакшы окугула. Билимде
Эң чоң байлык билимде. Бай болоюн десең китеп оку, Илон Масктай болоюн десең китеп оку. Эң күчтүү саясатчы болоюн десең китеп оку, моло болоюн десең китеп оку, бизнесмен болоюн десең китеп оку. Кыскасы, ким болбоюн десең китеп оку. Максатыңа жетесиң. Сен айтышың мүмкүн, окугандардын бардыгы акылдуу бай болуп кеткен жок го деп. Бирок байлардын бардыгы китеп окуйт да, мен ошону билем.